Мен 8-A класстын окуучусу Аширбекова Айжана. Кыргыз Республикасынын аймагында кырсыктардын тобокелин азайтуу күнүнө карата коронавирус мени эмнеге үйрөттү деген темада сезимиме таянып, чукул ойлонуу менен ушул сүрөттү жаратуу аркылуу өз эсемди окуп берсем. Таажи илдети биздин өлкөбүзгө кирип келери менен жашообуздагы мөөнөттөрдү кескин өзгөртүп салды. Ошондуктан да сааттын көрүнүшүнүн негизинде таажы сымал вирус илдеттин чагылдырдым. Ал эми сааттын жебеси эмне үчүн 8:00 кагып турганын көрсөтүү мен үчүн ушул убакыт аябай кадырлуу болчу. Бул учур мектепти көздөй шашып, ак бантик, ак көйнөк кийип, көк жагоо тагып алып, көз мончоктой тизилип, мектепти көздөй жөнөйт элек. Ах, кандай балалыктын алтын доору. Баалаба ханым, чындык тура. Таажы сымал саатты тең 6-га бөлүү аркылуу оорудан мурунку жана кийинки көрүнүштөрдү чагылдырып, бул эпидемия мени эмнеге үйрөткөнүн так көрсөткүм келди. Мен убактымды көпүрөөк досторум жана классташтарым менен өткөрүүнү самаачумун. Бирок бул илдеттен кийин ата-энем мен үчүн эң жакын дос курбу болуп, чыныгы сырдаш экенин чын дилимен туйдум. Россиядагы эжем биз жакта көп кар жааганда биз онлайн сабак өтөбүз десе, аябай суктанчу элем. Бирок күнү келип башыма түшкөндө суктанганыма аябай өкүндүм. Ээнимдин муңайыңкы көзү менен онлайн сабагын планшеттен карап отурганын көрүп, бир байкуш ушул темирден билим сурап, тилемчилик кылып жаткан баладай элестеттим. Үйдөгү онлайн сабактын канчалык мектептеги жылуу сезим менен мугалимдер окуучулары менен амандашып, сабак өтүшүн сагынуу менен эжекелеримдин экинчи энидей кам көрөрүнө дагы бир ирет ынаандым. Досторум менен көчөдө ар бир майрам сайын кучакташып, беттерибизден сүйүп, көчөлөрдү айланып балмуздак жеп, эртели кечке жүрүп, куунап, чарчап ойноп келип, үйдөгүлөр кеч калыпсың десе, аларга док урунуп, апама да жардам бербей, кирип жатып алчу күндөрүм да болгон. Азырчы андай эркиндик жок. Көчөдө шайдоттой аралыкты сактоо менен басып, бет кап менен кол капты сырткы кийимдей кийип, ар мөөнөт сайын колубузду жууп, өз ден соолугубузга өзүбүз күyөр экенибизди аябай жакшы үйрөндүм. Бакчабызда селкинчектеп жаткан сиңдим: качан карантин ачылат, качанга чейин селкинчекти өзүм күүлөйм? Мен дагы эс алуу парктарына эжем менен баргым келип жатат, деген сөздөрүн угуп алып, көңүлүм кылт этип ойгону. Апамдын кайра парктарга сиңдилериңди алып барып ойнотуп кел десе, жок, мен досторум менен барам деп өктөм сүйлөгөнүмө
өзүмдү өзүм жек көрүп кеттим. Бир туугандар менен ойноого, күлгөнгө эмне жетсин? Жакындарың менен канчалык жакын болсоң, бири-бирибизге ошончолук мээрим төгүлөрүн ушул жаман илдет мага үйрөттү. Алыстагы агам коронавируска чалдыгыптыр десе, жүрөгүм оозума келип, агамдын оор абалда доктурда жатканын элестеттим. Боорум ооруду. Эч кандай көмөк бере албаганымдан соң, Кудайдан өмүрүн, ден соолугун гана тилеп жаттым. Ооруп калган агамын өзүмүн ордума коюп көрдүм. Бул илдетсиз, алгач кандай бактылуу, кандай эркин куш экенин сездим. Ошондой сонун, жыргал жашоомду кадырлап, барктоону үйрөндүм. Сөзүмдүн акырында эмне деймин? Бул илдеттен атакем канчалык коркуп жатканын туюп турам. Бул оору адамды бычаксыз сойгону менен барабар экенин түшүндүм. Атам эмнеден коркуп жатканын билем. Үй бүлө мүчөлөрүн ушул илдетке жолуктурбайын, чалдыктырбайын деп аракет кылып жатат да. Апам, мен, ийиним болуп, ар дайым өздүк гигиенабызды сактап, бейсурак көчөгө чыкпай, айыл апага, той топурга барбай, COVID-19 вирусун жеңип, сергек жашоого аракет кылууну үйрөндүк. Кудайым буйруса, албетте ушундай татаал кырдаалдан биргелештикте чыгып, бактылуу өмүр сүрөбүз. Мен ага албетте ишенем.